Касым-Жомарт Токаевдин Караганды облусуна болгон иш сапары Киармет металлургиялык комбинатын аралап көрүү менен башталды. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5 миллион тонна суюк болотту түзөт. Өткөн жылы ишкана дээрлик 3 миллион тонна даяр өнүм чыгарган. Анын ичинен 2 миллион тоннасынан ашык экспорттолгон. Президент чоюн эритүүчү домма мишинин, конвертер цехинин жана даярдалган тетиктерди үзгүлтүксүз коюучу машинанын иши менен да таанышты. Жалпысынан алганда азыр ишкана 3,5 миллиард долларлык долбоорду ишке ашырып жатат. Я уже сказал, что правильное решение. Мы планируем... Биз 5-9-5 программасын ишке ашырууну пландап жатабыз. Бул 5 миллион тонна темир рудасынын концентраты. Мунун баары 2023-28 жылдар аралыгында ишке ашырылат. Карметте масштабтуу модернизациялоо жана оңдоо иштери улантылууда. Мамлекет башчы өнөр жай коопсуздугу жаатындагы сапаттын жогорку стандарттарын сактоонун жана комбинаттын жаратылыш газына өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул баштапкы этапта айлана чөйрөгө келтирилген зыянды 30% азайтууга мүмкүндүк берет. Правильное решение мы приняли, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил. Биз ата мекендик инвесторду чакырып, туура чечим кабыл алдык. Алар дароо ишке киришти. Комбинаттын абалы мурункуга салыштырмалуу кыйла жакшырды. Бирок муну менен чектелүүгө болбойт. Башкы максат ишкананын мурунку атак даңкына кайтаруу жана социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө өзгөчө басым жасоо. Бул багытта иш башталды. Мен билем, мен жыл сайын комбинатка келип, анын өнүгүшүнүн жүрүшү менен тааныштым. Менимче биз алдыңкы сапка чыгабыз. Каждый год буду приезжать на наше предприятие, смотреть, как развивается комбинат. Я думаю, мы выйдем на передовые рубежи. Мамлекет башчы диспетчердик аналитикалык борборго барды. Бул жерде бардык шахталардын абалы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнүп турат. Газдын деңгээлин анализдөө жүргүзүлөт жана шахтачылардын иши видео байланыш аркылуу координацияланат. Касым-Жомарт Токаев 620 метр тереңдикте жайгашкан Саран шахтасынын шахтачылары менен жеке өзү баарлашты. Касым-Жомарт Кемелевич, кенчилердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы бизде коопсуздук техникасы сакталып турат. Ата мекендик инвестордун жардамы менен баары жакшырды. Андан соң мамлекет башчы креативдүү технологиялар борборуна барды. Бул жерде жаштарды чыгармачылык менен ишке ашырууга бардык шарттар түзүлгөн. Роботехника, автомодернизация, дрон секциялары, программалоо мектептери, журналистика бөлүмдөрү иштейт. Касым-Жомарт Токаевдин Караганды облусуна болгон иш сапарынын программасы мектеп окуучуларынын жакында ачылган Каусар сарайынын ишмердүүлүгү менен таанышуу менен улантылды. Бул жерде ийримдерде жана секцияларда 1,5 миңден ашык бала машыгат. Маданият изилдөө цехи, чыгармачылык устаханасы, хореография залы, сим лаборатория, эко борбор, спорт жана оюн аянтчалар ачылды.